Арыбаңыздар. 5-де 5 программасы. Мен Керим Айдаров. Біз бүгін майдаланған маданият же ұнытылған ұлт нарқы деген теманы тегерегенде кеп қылған тұрабыз. Мен дегенде бүгінгі қонақтармен таныштырып алайын. Андан кейін кеп тұлайыз. Менің оң жағымдан Гапыр Мадаминов, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, педагогика илимдеринин кандидаты, Лейлек районундағы номер 3 эксперименталдық гимназияның директоры. Бактыгүл Момбекова, Мерим Кайрымдуулук долбоорунун алып баруучусу, журналист. Замир Казакбаев, жарандык активист, мурдакы диджей. Назира Айтбекова, блогер. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Мен ардайым улут бойдан бекем болса екен, мамлекет мықты болса екен, эгерде ар бирибиз өзүбүздү сыйлаган болсок, ата тегибизди жараткан берген улут кыргыз болгондон демек биз кыргыз бойдан калсак, мамлекетибиз дагы укмушта өнүкмөк деп эле айтып өтөм да. Бирок бул кыргыздын ар нерсеге бөлүнүп, же болбосо бирөө айтса ошого жетеленип кете берет экен. Бири азыр чүмкөнүп алды, бири болсо жылаңачтанып алды. Анан маданияттын да маанисин түшүнө албай койдук. Ошон үчүн урматтуу коноктор, келиңиздер, биз ар бир адам өзүбүздү башташыбыз керек экен. Биз өзүбүздү сыйласак, демек өзгөлөр бизди сыйлайт. Демек улут бойдон дагы, мамлекет болуп дагы бекем сакталып калышыбыз керек деген ойдомун. Улуттун аркы, улуттун баркы бул маданиятта турат. Бул адабиятта турат. Бул сөздө турат. Бул сенин дүйнө таанымыңда, көздө турат. Келиңиз аксакал, мен сизден баштайынчы биринчи. Кандай дейсиз? Бүгүн кантип биз нарктын маанисин түшүнө алабыз? Алгач ушу чакырып, ушу теле берүүгө катышууга чакырганыңыз үчүн сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Анан мына катышып аткандар дагы ар биринин өзүнүн баалуу ой караштары бар деп ойлоймун. Сиздин бүгүнкү мына алып чыгып аткан темаңыз, маселеңиз бүгүнкү күндө коомчулукка маанилүүлүгүнүн, баалуулугунун бир топ жактары бар. Анткени азыркы күндө билип атабыз, глобализация деген, вестернизация деген, анан кийин информациялык коом дегендер, булар жалпы коомчулукта тектоникалык өзгөрүү бере турган чоң бир эмелер да, аны биз байкабай турабыз. Мына ошол учурда баягы глобализациянын чоң дөңгөлөгүнү көп эле айтып жүрүшөт. Ошондо жоюлуп жок болуп кетпестен кыргыздын мендигини, улуттук сиз айткан өзүнүн мындай идентичность дейт, өздүгүнү сактап калыш, ошол эле убакта дүйнөлүк ааламдык цивилизациядан бөлүнүп калбастан алар менен тең ата айкалыша кетүү, бул өзү чоң искусство, чоң бир философия. Ошол үчүн мен ойлойм, бүгүнкү темаңыз өтө туура, кезектешип ар бирибиз өз оюбузду айтарбыз. Мен азырча биринчи айтар турган сөзүм, жанагы ушу глобализация заманында бир жактан диалектикалык ошол ааламдашуу цивилизациясыга айкалыша билүү, экинчи жактан өздүгүбүздү дагы сактай билүү чоң бир маселе. Ошол жөнүндө бүгүн сухбат курсак жакшы болот. Тең сонун болот. Кандай дейсиз? Глобализациялык мезгилде биз өзүбүздү сактап калып, бирок дүйнөгө кантип чыгышыбыз керек деп атат агай? Биз негизи эле жалпы мамлекеттик деңгээлден алганда биз адамдар, Кыргызстан элдер эле эмес, бүгүнкү күндө менин оюм боюнча мамлекетибиз дагы эле өзүн өзү таба албай кандайдыр бир башкача болуп турган учур. Уйгу туйгу ачылып чачылып атабыз. Ооба. Албетте адамдар дагы учурда кандай жолго багыт алабыз, өнүгүүгө же кандай, ошол эки анжы ойдо турабыз баарыбыз тең эле. Эми албетте ар бирибиздин тилегибиз Кыргызстандын өнүгүшү, эртеңки келечекке ошол жаркын жакшынакай Кыргызстанды өткөрүп берүү биздин ар бирибиздин милдетибиз. Дал ошол үчүн иштеп, дал ошол үчүн эмгектенип жүрөбүз. Бирок негедир ушундай
жалпы ар бир кыргыз деле өзүбүздү өзүбүз таба албай бирде туруп чүмкөнүп, бирде туруп баягы батышты туурап, бирде туруп чыгышты туурап ушундай болуп баратабыз да. Анан эми кыргыз деген наркы бар болгон илгертен када салтуу болгон ошону кармап эле жаңычылдыкты кошо ала жүрсөк жакшы болмок да. Мисалы заман менен бир жарышып дегендей. Биз кээде ойлонуп атабыз, заман өзгөрдү, заман бузулду деп. Жок, заман бузулган жок, заман ошол эле ойдон турат. Адамдарыбыз, ой жүгүртүүбүз, мисалы үчүн демократия десе ашынып баягы айта берсе болот турбайбы, кыла берсе болот турбайбы дегендей деңгээлге жетип калдык да. Бизде деген баягындай түшүнүк, билим деңгээл не карабай эле ушу кыйкыра берсек бирдемеге жете турбайбызбы деген ойдо жашап калдык да. Адепти унуттук. Замир мырза кандай дейсиз? Саламатсыздарбы? Негизи глобализация деп атпайбызбы? Жаңылануу кысакала айткандай. Жаңылануу десе биз мындай да ишеним, же болбосо биздин тарыхыбызда, же болбосо биздин санжырабыз, же болбосо када салт үрп адатыбызда жаңылануу болбойт да. Биз экөөнүн айырмасын билишибиз керек, түшүнүшүбүз керек, так? Ооба. Жаңылануу деген илим билимде болот, Бали. Так. Жаңылануу деген изденүүдө болот, ойлоп тапкычтыкта, жаңылануу деген болот. Цивилизациядан калбай эле деген аракетибиздин баары ошол да. Мына бул жаңылануу. Бул аракет кылуу да, умтулуу, үйрөнүү, изденүү и так далее. Тарыхта изденүүнүн кереги жок, ал тарыхта жазылды, болду. Аны өзгөртпөш керек. Ооба. Болгон маселе биздин айырмабыз ушунда да. Эгерде башка бир өнүккөн мамлекеттер менен тең ата болгубуз келсе, биз билим алышыбыз керек. Болду, болгон маселе ушул. Биздин көз карашыбыз, дүйнө таанымыбыз, биздин динибиз, же болбосо биздин ишенимибиз бул жабык тема. Муну сырттан бирөө келип алып бизге акыл айтуу бул өзү жакшы көрүнүш эмес да. Биз дагы башка бирөөнү антип акыл алып кетип калыш. Эрчитип же кетип калган. Бирөөнү эрчиштин өзү дагы туура эмес. Бул темага келгенде бул мындай да. Бул субъективдүү тема да. Мында ар кимдин өзүнүн көз карашы болушу мүмкүн. Ар кимдин көз карашын сыйлап кое беребиз. Ооба. Ал себеби өзүнүн жеке дүйнө таанымы. Биз ошого кийлигишип кеттик. Мына майдаланабыз дегенибиздин себеби ошондо болуп атат түпкүрү. Замир, бул жерде мындай маселе болуп турат да. Биз негизи улут катары маселени мисал келтиреличи, Япония же болбосо Түштүк Корея ар дайым айтабыз да, алар өздөрүнүн улуттук наркын, када салтын, өрп адатын, кийимин бардыгын чыкытып Япон катары алып жүрөт азыркыга чейин. Бирок дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин бири, цивилизациялык көз караштагы, туурабы? Мына үлгү ала турган мамлекеттер бар экен го көрсө. Бар да. Бар да. Биз да ушундай бололу деп атабыз да. Биз кыргыз болсок, бирок кыргыз болуп туруп кыргыздын кийимин же кыргыздын духу, кыргыздын каны жок. Сен башка өлкөнүн маданиятын, адабиятын, кийимин баардыгын кийип алып телпей ошакты ээрчип, ошактын саясатын жүргүзүп жүрсөк, анда биз мамлекет боло алабызбы деп атабыз. Улут кыргыз катары кала алабызбы деп атабыз, улут катары. Эми маселе ошондо да, мына азыр сиз мисал кылып кетпедиңизби? Айрыкча жапондуктарды деле алалы. Жапондуктардын кыймыл аракети, жүрүм туруму эмнегедир жалпылап салыштырып келгенде кыргыздарга окшош да. Ооба. Анан кулк мүнөзү да окшош келет экен да. Анан бир эле окшош болгон жерин кийинчерээк байкап жүрүм. Бул алар абдан кичпейил экенин байкап жүрүм да. Ошонусун эле өздөштүрүп алсак эле. Жок, бизде эле кичпейил эле, анан кийин эле кичпейил болуп калдык да. Бузулуп кеттик. Баарыбыз акылдуу болуп кеттик да. Баарыбыз акылдуубуз. Ошо трагедия болуп атат. Назира айым, сиздин оюңуз кандай? Азыр мына сөздү баштап атабыз, азыр кенде баштай береличи, анан кийин сиздин көз караш таптакыр башкача. Мен ар дайым мындай агымга каршы жүргөн адамдарды сыйлайм да. Ал жакшыбы, жаманбы маселе анда эмес. Бирок туура сүйлөгөндүн өзү бул негизгисинен жакшы да. Анан мен ошондой жактан сиздин бир топ жактарыңызды мындай байкайм да. Атайын ошон үчүн чакырдым, сиздин оюңузду калчы. Бүгүнкү учурдагы биз улут катары калыптанып калыш үчүн, эл болуш үчүн, мамлекет болуш үчүн, жаран болуш үчүн жараткан берген кыргыз деген биз кыргыз болуп кала алабызбы деген маселе баары бир бүгүнкү күндө ушундай каккан каздай турат да маселе. Биз кыргызды таанырдан мурун өзүбүздү таана алышыбыз керек деп ойлойм. Маселе ошондо, биз өзүбүз кыргызбыз. Баягы ооба, мен киммин деген суроого жооп беришибиз керек.
мен Назирамын, Назира эмне кылат деген нерселерди жооп. Азыр бизде изденүү жүрүп атат. Азыр эле дароо Москва бир күндө эле мынтип курулган эмес да. Ар кандай изденүү болуп атат. Ар кимибиз өзүбүз, мисалы үчүн Назира өздүгүн издеп атат, эмнеси баягы тарыхын издеп атат, тамырын издеп атат, ар жагын казып атат. Назира ким деген, уругу ким экен, тууганы ким экен, анын баарына кирип атат да. Бул изденүү. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздө азыр бир нерсе болуп аткан жокпуз. Биз изденип атабыз. Анан бул изденүүнүн артынан анан менин улутум ким деген нерсе чыгат. Анан кыргыз деген ким, ал кандай улут экен, анын эмне өзгөчөлүгү бар экен деген нерселер чыгат. Анан ошондо кыргыз түптөлө баштайт дейм да. Биз кыргыз эбак түптөлгөн калкпыз деп атабыз. Тарыхыбыз укмуш, жети керек болсо жазма тарыхыбыз 7000 жыл ашып кеткен деп атабыз. Берегине келгенде 2000 жыл өтүп кетти деп атабыз. Анан бирок биз 30 жылдын ичинде майдаланып, көрүнгөн жакка чачырап кеттик деп атабыз да. Ошон үчүн кайра биз өзүбүздү табыш үчүн биз өзүбүз издеп табышыбыз керек, айтышыбыз керек, дешибиз керек деп атам да. Дешибиз керекпи же биз изденип атабыз деп отура бериш керекпи? Жалжай эле. Эми мисалы үчүн мен өзүмдүн ишимди өздүгүмдүн баягы өзүмдүн чабытыма жараша эле жасап атам. Бул Instagram, Facebook, YouTube каналыман бардык мындай кызыктуу нерселерди чыгарып, мен киммин деген элдин мындай жетеленме, баягы биз жетеленме болуп калганбыз да. Баягы топ каяка кетип баратат, жардан арысы ыргыйбы же ыргыбайбы, иши кылса эле эл кетип баратат, мен деле ошол жака кете берейинчи, анан бара жатар, көрө жатарбыз да деген нерселер да. Ошон үчүн мен айтып атам, алло, мындай ээрчиткен жакын баарын эле кете бербей, бир аз аңдап, мен каяка баратам, эмнеге баратам, эмнеге аяка барышым керек деген суроолордун үстүнө бир аз токтолуп койбойлубу деп атам. Анан YouTube каналда болсо ошол эле мисалы үчүн өтө ислам дининде радикалдашып кетип атабыз. Радикалдуулуктан чыгыш үчүн туура исламды, туура нерселерди баягы көтөрүш керек деп ошол негизде иштеп атам азыр теологдор менен. Ошондой эле кыргыз таануучулар менен кыргыздын ким экенин көрсөткөн атайын программалар жасап атам. Ошол эле учурда психологдор мен киммин деген суроого жооп таап бериш үчүн алар менен программа жасап атам. Мен өзүмдүн чабытымда иштеп атам. Кана ага, сиз өзүңүздүн чабытыңызды жакшы болот, жакшы. Назиранын оюн улагым келип атат да. Биз азыр изденүү жөнүндө айтып атпайбы Назира? Назира изденип аткан жок азыр. Же болбосо ар кимде ушундай бир түшүк бар. Ар кимибиз эле мында профессионал болуп калдык да. Колуңан эмне келет десе баары келет болуп калдык. Кесипкөй эч ким жок. Ар ким өзүнүн ишин кылбай калды тилекке каршы. Аябай чоң көйгөй Кыргызстанда. Анан экинчиден изденүү десе жана мындай нерсе бар да. Алыс барбай эле үйдө кичинекей баланы сен жаман деп ура берсең, ал бала жаман эле бала болот да. Ал өчөшөт, эрегишет, окуп өтөр. Эгер баланы канчалык көтөрмөлөп мактасаң, ал бала ошого ишенет, ал да умтулат, аракет кылат, ал ошо сенин оозуңан чыккан сөзгө. Көрсө, физика илимдеринде деле көп нерселерди мына үйдө деле ошону алыс барбай эле жасасак болот. Сууга деле бир идишке сууну коюп деле жаман нерселерди айта берсең, өтөт экен энергия. Япондар ушундай кылды го? Япондар. Биз тирүү жандыкпыз да. Тирүү жандыкпыз да. Канчалык жаман нерсе болса, ошончолук жаман жагына ээрчийбиз, негатив деп коебуз, канчалык жакшы нерсени айтсак, жакшы жакка ээрчийбиз деп атабыз. Бизде багыт берген эч ким жок болот. Ооба, идея жок. Багыт бериш керек, адамдарды иш менен камсыз кылыш керек. Иш менен камсыз кылайын десе, мен алыс барбай эле коеюн, жакын арада эле. Бир айылга экскаватор келсе айдай турган тракторщик жок экен. Эмне эле тракторист. Экскаваторщик деп коесузбу? Эмне десе баары Россияда. Айылда калыптыр. Колунан келбей калгандар, үйрөнбөй калгандар, кесипкөйлөр жок. Анан баарыбыз анан акылдуу болобуз да ошон үчүн. Демек бул деградация дейм да. Деградация. Улуттук деградация кантишибиз керек? Жакшы ойлоруңуздарды айтып атасыздар. Мына бул деградация, глобализация булар баардыгы дагы туура. Азыр бир жакшы ойду айттыңыз го, жана заман инновация өзгөрө берет. Ал эми кыргыздын өзүнүн аң сезими, улуттук каада салты, менталитети ал сакталып калыш керек деп. Ал туура. Калышса жакшы болмок, калышы керек. Бирок иш жүзүндө кандай болуп атат деген
маселе ал өзүнчө көйгөй болуп атат да. Ошол үчүн эми бая бир сөз бар да, Керим, сиздин мына алып барууларыңызды да эми биз алыстан кызыгып көрөбүз. Рахмат сизге, учурдан пайдаланып. Караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деген сөз бар да. Караңгылыкты мындай болуп кетти, антип кетти, мынтип кетти деген деле макул, алар деле коңгуроо чалып аткандыр. Бирок жана сиз айткандай, ошо багытты көрсөткөн адам гана, улут акылманы болгон адам гана, улуттун бир концепт өнүгүүсүнүн концептуалдык стратегиялык багыттарыны иштеп чыгып, ошону айланасында консолидация кылган бир көз караштар гана деген ой бар да. Мына ушул өңүттөн алып караганда анча мынча албетте аалымдарыбыз бар, академик профессорлорубуз бар, мамлекеттик атайын уюмдарыбыз бар. Ошентсе деле жалпы бардыгыны бир багытка багыттаган бир алып баруучу мындай багыт керек экендиги, идея, ошол идея керек экендиги сезилип турат. Мүмкүн бул жөнүндө тиешелүү ойлор, сөздөрүн айтар. Мен азырча жана Назира айтмакчы, ар кимибиз деле өзүбүзчө бир шамды жага берели дегендей, мен өзүм жамаатым менен бирге кандай шамды жактык дегенде, биринчи шам бул энелердин мектебин ачтык. Анткени коомдогу баардык өзгөрүүлөр, баардык жакшы жактагын башталыштагын үй бүлөдөн экен деп, ошо энелердин мектебини ачып, мындан 27 жыл илгери алгач эне болууга, бала тарбиялоого үйрөтүп, жана сиздер менен айтып аткан улуттук баалуулуктарыбызды үй бүлөдөн сактап калууга башталдык. Бул мына ошолор үчүн атайын мына китебини жаздык, ата энелер сиздер үчүн деп. Бул бойго бүткөндөн баштап 21 жашка чейинки балдардын физиологиясы, психологиясы, анан аларды тарбиялоо методикалары. Муну жазып эле калбастан мектепте окутууну баштадык. Биздин бир көз карашыбызда бул эми бардыгыны алиги палочка, выручалочка дегендей баарын сактап калат дегенден алысмын. Бирок бир багытыны, улуттун уңгусуну сактап калуучу бир багыт ушул деп ойлоймун. Жол салчу. Үй бүлө институтуну бекемдөө, үй бүлө институтунун интеллектуалдык, руханий жагыны көтөрүү, ошол аркылуу балдарга азыр биз мектеп тарбия бербеди, коом бербеди деп атабыз. Тарбиянын очогу, башаты дагы бул үй бүлөдөн экендигини айтып ушул ишти баштадым. Бали, мен агайга оюна бир аябай жакшы кошулуп туруп айткым келип турат да. Маселе, мен айтайын деген маселе дал ушунда да, биз мамлекет бир үй бүлөдөй ой жүгүртүп, анан бир багытка барбасак, мамлекет өнүкпөйт. Дагы эле мисал келтирейин. Америка, Түркия, мейли ошо аз кайра эле Япония, кайра эле ошо Кореялар. Дал бир муштум, бир улуттук баалуулукту карманып, анан кийин дүйнөгө бийикке секирип кетип атышат да. Бизчи, биз 5 жакка тарттык да арабанычы. Ортодо калып кетти мамлекет. Ортодо калып кетти улут. Ортодо калып кетти болгон биздин байлыгыбыздын бардыгы чачырап, маданиятыбыз да калып кетти. Чачыран ойдон кала бердик да. Анан биз топтоп акылга келип, уюшуп, ушинтип айтып деп, анан кийин бир багытка, бир арабага түшөлү деген гана маселени айтып атам да. Туурабы, жагдыруу эмеспи? Азыр сиздин сөзүңүз кулай. Мен кээде мынтип ойлойм да. Аябай эски эл биз деп айтабыз го, көп жерде мактанабыз. Тарыхыбыз окмуш дейбиз. Анан бирок эмнегедир ушундай үй бүлөлүк институттар жаңыдан калыптанып, мына азыр Керим абаз мисал кылып кетти. Ата эне баланы кантип тарбиялаш керек экенин үйрөтүп атабыз деп атабыз. Демек биз жашашты эми үйрөнүп аткан эле экенбиз танда. Ооба. Экинчи тарабы бар да. Мына болбосо кыргыздар бала тарбиялаганды бул 16-15 кылымдарга чейин өздөштүрүп койгон. Ордуна коюп койгон. Мыйзамдар бар аякта. Андан мурда эле. Эреже эмес, мыйзамдар бар. Манасты карагылачы эмне деген. Кыргыз эл жомоктору деген шумдуктуу китептер болчу эле.
Биз ошону эле кайталап коюшубуз керек, акылдуу болуп кайра аракеттеп жасаштын кереги жок азыр. ооба ооба. Анан экинчиден бул эреже мыйзамдан да бийик нерсе бар. Кыргызга гана таандык сезим деген болот да. Бали. Вот кыргызга гана таандык. Биз ошон үчүн кыргызбыз. Япондорго балким сиз айтып аткан жаккан жыт бизге жакпай калышы мүмкүн. Почему? Потому что биз кыргызбыз. Индуска жаккан жыт бизге жакпай калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ага жаккан свет бизге жакпай калышы мүмкүн. Себеби биз кыргызбыз. Сөзсүз түрдө. Болду, бул жерде эреже да болбойт, мыйзам да болбойт. Ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар дегенди. Өзгөчөлүк деген ошол да, генетикалык өзгөчөлүктөр да бул. Бул табиятыбыздан. Турабы? Анан биз туруп алып көкүрөгүбүздү кагып эле мен кыргызмын дегенден эчтеке чыкпайт. Ооба. Ал кыргыз экенибиздин биздин өзүбүздүн ички туюмубузда болот. Мына азыр биз акыл эс менен аң сезимди эле карайлы. Биз аң сезимибизде биринчи кыргыз экенибизди билишибиз керек. Андан кийин акыл эс. Азыр баарыбыз акыл эске салып эле колубуздан келсе деле, келбесе деле барып алып сунуштап атабыз, айтып атабыз, лекция окуп атат. Түшүнүп түшүнбөсө дагы үйрөтүп атат. Трибунага чейин чыгып алып кыйкырып атат. Бул өзү жакшы эмес. Элди жетелегенибизди токтотушубуз керек. Мына биз эгер өзүбүздү тыйганда эле үйрөнсөк, тыйып эле анан илим менен билимге эле өндүрүшкө эле басым койсок болду. Калганы бизди өзү карай түртүп кете турган кыргыздын өзүнүн дагы эч кимге айтпай кылбай турган эле касиеттери бар. Бизде бир коркунучтуу маселе бар да, Замир мырза. Бүгүн кыргыз жетиленме экенин көрдүк да. Башка өлкөнүн даватчылары келип туруп кыргыз жетилип кетип атат. Өзүнүн маданиятына сиңирип алып кетишти. Баары оозду ачып ээрчип алып ошол жакка кеттик бир тобубуз. Туурабы? Анан алар келип алып сен кыргыз экениңди билгизбей кайра ошого сугарып кайра ошол жакка жетилип кетип атышат. Мына ушул маселе ушунда туруп атат да. Биз өзүбүздүн ким экенибизди ар бир Назир айткандай ар бирибиз билишибиз керек. Сезиш керек, анан кийин ушуну кармап калышыбыз керек деп атабыз. Болбосо биз чачыранды болуп кетет окшойбуз деп атабыз. Бизде бала тарбиялагандан улуттук нарктын бүтүндөй баардык тарыхыбызда турат. Бирок кыргыздын ошонусун казып окуп, ошону укмуштай коён жактагына чейин билген кыргыз барбы? Бирок кыргыздын азыр арабтардын ар бир сахабасын каерде төрөлүп, качан жүрүп кайра жүргөнүн 5 колдой билет. Бирок Манастын бирин да кыйрат билбейт. Эмнеге? Биз ошондойго үйрөтө албай койдук. Күнөө бизде. Биз бир да жаштарды, бир да улутты, бир да кыргызды, бир да мамлекеттик жаранды өзүбүздүн улуттук идеологияга тарбиялай албай койдук. Мына ошон үчүн биз азыр башка чачыранды болуп жүрөбүз керек болсо. Жандай эмеспи? Мен да бул ойго кошулам, себеби бул жерде көп эле жерде азыр биздин жаштарыбыз улуттук баалуулукка караганда, ар намыска караганда бизде акчага байланып калдык. Эгер акчага байланып калганыбыздын бир эле мисалы, жанагы мен ойлогондой да, менин оюм булчу жеке. Балким ошо жоолуктун артында бир кандайдыр бир деңгээлде акча барды деп ойлойм да менчи. Анан 2 күн, 3 күн, 5 күн, 1 жыл, 2 жыл салынат, анан кайра чечип алгандар толтура да. Менин практикамда толтура, мисалы үчүнчү. Анан ошол жагын дагы абайлашыбыз керек. Мисалы, энеси жакшынакай современный аял болуп турат да, кызы 5 жаштагы кызы жолго салынып алган да. Ошого жол бербешибиз керек да бизчи. Мен ойлогондон ошол арабтар келип бизге ар кандай өзүнүн эмесин жүргүзүп, саясатын жүргүзүп, ошону баягы илип алабыз деген баягындай биздин жаштарыбыз ошол араб боло калып, бир күн дамбал кие калып, сакал кое калып жаштырып элечи. Мына Өзбекстанда азыр ошол сакалды, дамбалды эме кылып турго, кырдырып салып, кадимкидей Менстанда деле бүтүндөй бар. Кадимкидей баягы штраф салып, ошонун негизинде эме кылбаса болот. Маселе дин жөнүндө кеп эмес. Динди сен ал сыйлаган таза диниң бар да. Динди сактап кал айнадан таптаза ойдон. Бирок диний агымдар толуп кирип кетпеди. Баланча түкүнчө кийин баардык алып келди, көрүнгөн агымды алып келип тыгып салып кыргыздарга. Азыр башаламан болуп жатып калбады. Маселе ушунда турат. Бул эң коркунучтуу нерсе. Биздин Кыргызда мурдакы атага тутунган жакшынакайдын кыргыздын сонун салты бар. Келди ошону жашайлы деп атабыз да биз. Жакшы, анан мына эмени албетте дин деле бул өзүнчө бир консолидация кылуучу чоң бир багыт анын деле. Сөзсүз түрдө. Бирок ошону мындай заманбап кылып, анан ошол эле убакта улуттун дагы өздүгүнү сактап, айкалышып алып кетүү жолу барбы? Азыркы мына цивилизациялуу заманда дегендей. Анан жана Замир мырза
бир жакшы ойду айтты. Бизде сиз да кошуп мына Манаста, кыргыз тарыхында үй бүлө институту, тарбия, каада, салт, этнопедагогика дейт. Алар бардыгы бар. Бир гана жери мынандай китепти жазып, анан кайрадан энелерди окутуштун зарылчылыгы эмнеде дегенде эки себеби бар. Биринчиден мына темирди дат басат дейт. Темирди дат басат. Азыр биздин заманда ошо дат баскандай эле баягы түрдүү оң терс таасирлер улутка чабуулуп кетип атат. Буну эске алыш керек. Ошол үчүн байыркы өзүбүздө илгери бар, биз илимди ала берсек калганы боло берет деп азыркы жаштарды, азыркы үй бүлөлөрдү эгер окутпасак, аларга ошол защитный, коргоочу өзүнүн бир сапаттарыны алып чыгып, казып чыгып, мынанын ичинде 50% этнопедагогика, элдин үрп адат, каада, салттарыны бирок модернизацияланган, азыркы заманга ылайыкташтырылып туруп, аларды тарбиялаш маселелери да. Антпесек, азыркы биздин тарыхыбызда бул бардыгы бар, окутуштун кереги жок, өзү эле билип алат десек, билбейт. Ооба, билбейт. Ошол үчүн мына зарылчылык пайда болуп атат да, ошондой. Атак бардыгы туура. Аябай сонун кошулам агам. Чынында мындай заманбапташтырышыбыз керек көп эле. Ошол эле динди, мисалы үчүн теологтордон жакында Түркиядан бүтүрүп келген теологтордон баягы интервью алдым. Алар айтат, ушундай тияктан үйрөнүп көп нерсени кыргыздарга келсек дейт. Баягы оң бут менен киребизби же сол бут менен киребизби, оң колубуз менен жүйүлүбү же сол колубуз. Ушинтип айтат. Анан сырткы кийим, сакал деп дагы эле ошол жакта жүрөсүңөр. Биз деген мындай бир чоң, бир жакшы бир нерселер үчүн качан чуркайбыз, адамгерчиликти өстүрүү боюнча, көкүрөктү ачуу боюнча, бири-бирибиздин көңүлүбүздү алуу боюнча, бир чоң бир жакшы бир иштерде эмне үчүн өнүгө элекпиз, дагы эле ошол жааттабыз дейт. Ансыңары баягы тыюуларды, кызды 40 үйдөн тыюу деген макал бар. Мисалы үчүн кыргыздарда. Эми кыздардын баарын эле тыюу эле, анан этегинен минтип бастырып эле, таш бастырып эле үйдө отуруп эмес, кыздарга 40 үйдөн колдоо кылсак кандай болот? Ошол эле кыргыздын уңгусун кармап туруп, заманбапташтыруу кажет. Мисалы үчүн кыздарды азыркы чыгарып аткан мыйзам мага жакпай эле. Кыздарды чет өлкөгө чыгарбаш керек деген. Кыздар билим алыш керек, кыздар өнүгүш керек, кыздар өсүш керек. Эмне үчүн бул жаатта деген мындай баягы эле биз деген салт санаабызды кармашыбыз керек, анан кыздар чечинбеш керек, анан кыздар деген үйдө отуруш керек, анан кыздар минтиш керек эмес да. Кыздар, силер өзүңөргө мындай ыңгайлуу бир нерселерди жасагыңар келип атат да. Назира, кыргызда мындай кеп бар да. Өнүгүү темасын козгосок кандай болот? Маселе ушунда, ошо өнүгүү темасын козгоп атпайлыбы? Маселе ушунда турат. Кыргызда мындай кеп бар. Урууңду сактайм десең уул өстүр, улутуңду сактайм десең кыз өстүр дейт. Демек, кыз бул уулдан бийик турат. Керек болсо биз кыздарды сактап, кыздарды билимдүү кылып, кыздарды укмуштай көтөргөнгө балаңга эмнеге жетип болбойт экен? Болот да. Өнүгүү ушунда турат. Кыргызда укмуштай сону сөздөр турат айламан. Ошонун маанисин билсең, бул жанагы силер айтып аткан кыздында чекти салабыз дегендердин бардыгы алар кемпайлар болуп атпайбы? Керим мырза, мисалы үчүн мындай үйдө мисалы үчүн коркунучтуу болуп атпайбы кыздын калышы? Өзүнүн эле атасы зордуктап коюп атат, чоң атасы зордуктап коюп атат, тайтасы зордуктап коюп атат дегендей. Эмнеге үйдөн кыздар качып атат? Мына ушул үй бүлөдөн баштап сонун китеп экен. Ата-эне менен бала бири-бирин тыңшаганды билбейт. Бири-бирин ошо тыңшагандан, көкүрөгү менен эсептешкенден, ата болгон, эне болгонду, бала болгонду үйрөнүш керек болуп атат азыркы тапта. Эң элементардуу нерседен алфавитти башташ керек атат. Бизге институттун кажети жок. Алфавиттен баштап ошол жааттан тамырыбыздан баштабасак, көп нерсенин баары ошол жактан келип атат. Кыздарды ооба туура айттыңыз, өлкө эмнеге өнүкпөй атат? Өлкө өнүгөт качан гана аялдарыбыз билимдүү болгондо өнүгөт. Качан гана аялдарыбыз мыкты болгондо өнүгөт. Аялдарды мыкты кылыш үчүн үйгө камап анан 40 жерден тыюу эмес, колдоп, дагы өстүрүп, көкөлөп турганда анан биз мыкты муунду тарбиялап чыгабыз да. Сөз түрдө. Жок, мисалга
маселе ушунда турат да. Биз ошо тамырыбызды табалы, өзүбүздү өзгөртөлү деген маселени козгоп атабыз бул жерде. Ошо козгош үчүн эмне кылыш керек деп мен силердин оюңарды сурап атам. Туура, жакшы. Өтө туура. Изденүүдө сашынып кеткенибиздин себеби ошол болуп атат да. Азыр мисалы китепканага барсаң эмне китеп көп, диний багыттагы китептер көп экен аябай. Мына окшогон үй бүлөлүк темадагы китептер аябай көп. Анан мындай илимий китеп жазган бизде эч ким жок десем да жаңылышпайм азыр. Таанышпасын. Көркөм чыгармалар да токтоду, адаби. Айтматов алып кетти окшойт акыркысын. Мындай чын эле моюнга алышыбыз керек. Ошого жараша театрыбыздагы, кинобуздагы, башкасы да өлдү. Чын эле моюнга алышыбыз керек. Өнөр дагы сыйланбай калды, Ашмалтайын чыгарды. Анан биз бирок айтабыз да, чын эле биз аябай акылдуу элибиз. Аз эле жерден жапондордон кем калбайбыз, ашсак ашабыз дейбиз, анан болбой эле майдалана беребиз да. Мунун түбү алып барып эле биздин моюнга алышыбыз керек. 30 жылдан берки кылган эмгегибиздин үзүрүн алып атабыз. Бүгүн ошонун эле жемишин алып атабыз. Ооба, чириген мөмөлөр өстү, багыт берилген эмес, 30 жыл караган жокпуз. Мектепте калган, бала бакчадай калган, институт, университеттин баары, окуу жайдын баары ошо боюнча калган. Эски мугалимдер, мына бул кишиге окшогон аксакалдарыбыздын баардыгы баягыдай эмес, баягыдай энергия жок. Аксакалыбызды аксакалдай деле сыйлабай деле калды. Тең туш кылып алдык. Таштанында калгандай эле болуп калды. Аксакалдын жанында дагы бир жапжаш эле бала сакал коюп отурса деле сүйлөгүң деле келбейт экен. Алар төргөтүп алган. Кыргыздын ким экенинчи, кыргыз кел атып, мен кыргызмын дечи эмес. Анын жүргөн туруму, өзүнүн кыргызга таандык көз караштары, айттым го жана, ошону менен эле билген. Кыргызды төргөткөрүш керек болсо отургуш керек деген эмес. Кыргызды жигиттер ошого жараша мурут коюп, ошого жараша тиги чачын алып тарап, ошого жараша калпактын да түрлөрү бар. Ошону менен эле тескеп койгон. Бул тиги экен, бул баланча экен, бул түкүнчө экен, бул тияка өтүш керек, бул бияка өтүш керек. Деп элечи, мындай карап эле. Тергеш. Азыр болсо сен кимиңе чейин жетип атабыз, жет атасына чейин сүрүштүрүп атабыз. Жөн эле кылбаганыбыз калбай калды да. Кимдин ким экенин билиш үчүн эле кырылдашып элечи. Эки тарапка. Кыргыз болуш үчүнчү ар кимибиз өзүбүз кыргыз болушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн буякта отургандардын баары коомдогу белгилүү адамдар, бул биз коомдогу белгилүү адамдар, булар жетекчилер, алар жетектей турчулар. Мисалы үчүн биз өзүбүз кыргыз тилди өнүктүрүүгө, мисалы үчүн салым кошолу, өзүбүздүн бир кайсы бир жерде кыргыз экенибизди көргөзөлү, кыргыздын бир жакшы нерселерин алып жүрөлү деген нерсе да. Ошондо бизди көргөндөр дагы, мисалы үчүн кинолорду тартканда эмне үчүн мындай кыргыздын баалуулуктары жөнүндө кино тарталы, клиптер тартканда кыргыздын баалуулуктары жөнүндө клип тарталы, реклама болсун, жарнама болсун, баягы этно менен заманбап айкалышканда абдан сонун бир жакшы бир сонун нерсе чыгып калат экен да. Ошол эле Шоро компаниясы, элестесеңиз, илгери биздин эле өзүбүздүн суусундугубузду кандай сонун заманбапташтырып туруп берип койду. Ушул эки нерсени эле жуурулуштуруп, бир сонун кылып айкалыштырып бергенде абдан сонун болот да. Эң жакшы, мен азыр сиздин сөзүңүздө отуруп бир нерсе эске келди да. Ар бир адамга үлгү болсо жакшы болот экен деп ойлойм да. Биз бала кезде, биз асаба деген кезде жаңы ушундай иштеп калдык. Түгөлбай казактар ошондой миң курактуу киши болсо керек эле. Ошол кишинин аркасынан сүйлөгөн сөзүн, жүргөн турганын көрүп жүрүп эле бир топ акылды үйрөндүк да. Жүрүм турумду үйрөндүк. Ал киши бизге акыл айткан жок, тигин мынт деген да жок дегендей да. Бирок биз ошолорду көрүп жүрүп эле, сөзүнөн, оозунан, көзүнөн көрүп жүрүп эле, жүрүш турушунан эле бир топ жакшы нерселерин алып калдык дегенди. Демек, ар бир адам ошондой мисалга жакшы жүрүш турушу менен, анан оозунда сөзү менен, жакшынакай акылы менен жүрсө, балким биз коом өзгөрсөк болот болсо деп ойлойм. Анткени биз баарыбыз азыр акыл айтпай калдык. Керек болсо аксакал эмес, жаштар аксакалга акыл үйрөтүп атпайбы? Өзү жашоону билбей туруп, бирок үйрөтөт да. Трагедия ушунда болуп атпайбы? Туурабы? Сизде? Мына бул эмеде дагы бир маселе бар. Бизде мындай жаштарыбызга туура айтып атабыз, өнүгүүнү сүйлөйүк. Жаштарыбыздын дүйнөлүк өнүгүүгө, инновацияга, цивилизацияга тете болуп өнүгүүсүнү сүйлөп айтсак жакшы болот деп. Ал туура.
бирок ошол эле убакта мына азыр цифровизация, санарип, IT технология кетип атат. Бул глобалдык процесс, аны токтотуп да коюш болбойт. Ал объективдүү закон ченемдүүлүк болуп калды. Мүмкүн дал ошол учурда санариптешүү, IT технология менен биргеликте эле биз рухий байлыкты дагы туу тутуп, баягы өзүбүздүн кыргыздык бир ишеним, каада салт, көз караштарды дагы туу тутуу өзгөчө актуалдуу болсо керек дейм да. Антпесе баягындай жоюлуп кеткендей болуп калышы мүмкүн да. Агай, сиз айткан санарип азыркы технология бул башка маселе, бул өзүнчө турат. А улуттук нарк деген бул өзүнчө турат. Өзүнчө. Биз ошол дүйнөлүк бүгүнкү глобализация менен кете беришибиз керек. Муну эч ким тизгиндеген жери жок. Туурабы? Ошону айтып атам. Биз мисалга чет өлкөгө барсак, кайсы өлкөгө барбагын сен кимсиң деген маселе турат. Биз кыргыздын кийимдерин кийип алып комуз чертип атсак, укмушта таң калып атпайбы? Демек, бизди жараткан кыргыз кылып жаратканын өзүнүн улуттук баалуулугубуз өзүнчө сакталып калыш керек. Кыргыз мамлекети болгондо эртең биз ушулардын баарын урпактарга берели деген маселе турат да. Кылымдар боюнча жаткан Япония, Кореяда деле кылымдар боюнча биз деле жашадык да. Ошол оңго калсын деген маселе болуп атпайбы негизги? Кептин баары ошондо болуп атат да. Ошол параллел сакталып калып, алып сакталып калып атабызбы, жокпу? Өзүңүз сөз баштаганда бул жигит баардыгын айтып атабыз. Биз канткенде алып калабыз азыр депчи. Ошо мен айтып атам, санарип заманында IT технология, инновациялык технология жаман эмес. Бул эң керек. Бирок ошол эле убакта алып калуунун жолдорунун бири дагы бири. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды да жакшы билишибиз керек да. Мына бул жерде кыргыздын тарыхы бир, дүйнө тарыхы менен айкалыштырып, анан ар бир аймактын тарыхы, ар бир айылдын тарыхы. Мына Японияны сүйлөп атасыздар. Японияда ар бир үй бүлөнүн тарыхы жазылат. Ооба. Ар бир ишкана, фирманын тарыхы жазылат. Мына ошол өңүттөн алып караганда, ар бир айылдын, ар бир аймак тарыхы, анын дагы тарыхын жазып туруп, ошо прогресске кызмат кыла турган кылып жаздырыш керек. Притом, мына бул жерде ошо үй бүлөнүн ар биринин тарыхы деп жет ата дегенде ол жөн эле онун атасынын атыны билиш, анан сенин уруңнан меники кыйын деш үчүн эмес, кайра бириктириш үчүн керек да. А мына бул жерде мына үй бүлөнүн тарыхы, салты, ата баба салты менен биргеликте жет атаны эле билиш эмес. Биз мына жаңы китебибизде жети энени да билип чыгууну. Бул генофонд. Генофонд. Жети энени дагы билип чыгууну. Анткени азыр окумуштуулар айтып атат. Балдарга, өзгөчө уул балдарга 80-70% интеллект энеден өтөт экен деп. Ооба. Демек, эне, мына жети энени дагы иликтешти биз сунуштап атабыз. Анан мына бул китептин аты Дасторкон четиндеги университет да. Бул деген ата эне үй бүлөдө балдары менен илим, техника, маданият, адамгерчилик, улуттук каада салт жөнүндө Дасторкон четинде бир жумада жок дегенде 1-2 жолу сухбат өткөрсө, кандай сонун сабак болот. А бизде Дасторкон четинде эмне сөз болуп атат? Жеп койду, алып койду, мындай болду, андай саясат. И балдарда азыр бир эле аң сезим сиңдирилип атат. Акча, материалдык байлык, мансап, бүлүнүү. Ошол үчүн бир китеп бар. Опомнись дети Адама деген. Адам ата балдары эсиңе кел дегенде кайрылып айтмакчымын. Кыргыз балдары, Кыргызстан балдары эсибизге келели, өзүбүздү сактайлы дагы, өздүгүбүздү тарыхтан издеп тауып, азыркы заманга айкалыштыралы деген көз. Мен айтам деген сөз ушул болчу өзү. Мындай элестетем да. Тиги эми өзүбүз деле кыргызбыз го. Кыргыздарга көбүрөөк тийишким келе берет. Өзүм ушундаймын билбейм. Салжан жигит ушун тийишчүбүз. Жанагындай маймылга алып барып телефонду карматып койгондой эле таасир калат кээдечи. Чын-чынына келгенде ар бирибиздин колубузда. Көз карандыбыз, мунсуз иш бүтпөйт, мына. Анан Керим ага айткандай техниканын доору деп атабыз, маалымат доору, цифровизация деп атабыз, IT, нано технология деп атабыз, Ана биз бул биз үчүн азырынча гипотеза, бул жөн эле теория. Биз үстүртөн эле терминдерди укканбыз, бирок ал эмне экенин билбейбиз. Вот ушуну үйрөнүшүбүз керек биринчичи. Себеп дегенде жана сиз жогоруда мисал кылган жапондор, корейлер мына муну өндүрүп бизге сатып атат. Биз бунун ичинде эмне бар, эмне жок экенин дагы билбейбиз. Керек болсочу.
даже биз мунун экран сыртына каптаган чехолун чыгарып өздөштүргөндү билбейбиз кыргыздарчы. Анан билимсиз экенибизди, билимге суу салып атканыбызды эле моюн калсак эле трагедиянын баарынан кутулабыз, ченесиңерби? Изденишибиз керек. Болгон эле ошол. Анан бирок биз акыл үйрөткөндө аябай жакшы үйрөнүп алдык да таңгы. Багыт бериш керек да, багыт бериш керек да. Мына жапондордо деп атасыз. Жапондордо окуу жайга барып тапшырдыңбы, эмне окуу жай болсо да экзамен бергенден кийин ошол жерге бир жаңылык киргизбесең диплом бербейт. Вот, туура. Маселе эмне үчүн ушул маселени мен ар дайым көтөрө берем да, биз 30 жылдын ичинде биз чачырандуу болуп майдаланып, аны ошол баарын жоготуп алдык да. Биз бүгүн ошол үй бүлө институт эмне экенин, бала бакча, мектеп, билим, тарбия эмне экенин бүтүндөй баарын биз кайрадан окуп билип чыгышыбыз керек окшойт да. Антпесек биз азыр бүгүн мына жетиленме деп атпайбызбы, ар жакка чачырап кетип атабыз да. Өзүбүздү тааныш үчүн биз мына окшогон билимди издеп таап окушубуз керек экен. Бактылуу айым. Мен ушул кыргыздын каада салтында бар, наркы маселенде бар, ушундай бир социалдык көрсөтүү ачуу тууралуу ойлонгонбуз да мындан 8 жыл мурда. Бул ата энесиз жетим балдарга мамлекеттеги эң белгилүү адамдардын кеңеши, кеңеши керек да. Ошонун негизинде тарбиялайлы деп баштаганбыз. Бирок жаман жери биз баягы биз кеңеш күткөн интеллигенция биз ойлогондой болуп чыкпады да. Интеллигенция коркок. Айта албайт эч нерсе. Бала айтат. Отурган эч ким жок. Эч ким жок болуп атат да. Бүгүн ак эртеси каралып кетип атпайбы? Кашай. Бала айтат, мен тиге жолугат элем. Эмнең кемчилигиң бар, кийим кече кандай десең, мен ал кишинин өзүнө эле жолуккум келет дейт. Мага кийим кече, телефон, компьютер кереги жок дейт. Мен ал кишинин өзүнө эле жолуккум келет. Эмне үчүн? Бир кезде энем бар кезде ал киши ошо энем бир жерде иштечү эле, ошол жерге келет эле, ошол жерде чоң болуп иштечү эле. Азыр мен ошону көрсөм энемди көргөндөй болом. Ошо киши барып айтып ушундай сизге жолуккусу келет экен десең, качат да кээдечи. Кээде ошо жүрөгүң менен ыйлайсың да. Ошон үчүн биздин азыркы интеллигенция ошондой эмеге даяр эмес экенин билип, баягы каңырыгын түтөйт да. Анан буга баягы эле арабтар, баягы эле түрктөр даяр экен да. Аларга алып барсаң башкача да, сен ойлогондон дагы 2 эсе жакшы шартты түзүп берип коюшат. Мен сага атаңдай болуп кызмат кылайын, атаңдай болуп кеңеш берип турайын, мага мен сага бир айда бир келип турайын же жолугуп турайын же телефондон. Ушул сөздү дагы кылышпайт да. Ушул баягы убаданы дагы аткарышпайт да. Анан ал тиги бала кандай болуп болот? Ошондой экен деп ойлоп калат да. Сизде сөз барбы? Макул айтайын. Сиз айтыңыз. Сизден кийин айтыңыз. Оюңуздар барбы? Айтыңыз. Мына азыркы замандын дагы талабына ылайык балдарды тарбиялаш деген биз мына техниканы канчалык даражада билебиз деген өтө туура. Ошол үчүн дагы бир багытыбызды алдык, акыл эмгегин маданияты. Балдарды азыркы заманга тете. Мен өзүм бир мектепте иштеймин. Ошол мектепти авторлук эме менен ачканбыз. Азыр 250 бала окуган мектебибизден 75 бала медакадемияда бюджетти окуп атат. Мына ошо биздин кошкон мүмкүн бир аз салымыбыз. 67 балабыз Америка Кошмо Штаттары, Европа, Япония, Кытай, Турцияда алды бүтүп, алды дүйнөлүк 32 корпорация менен иштеген эмеде мамлекет менен иштеген корпорацияда менеджер болуп иштеп атат. Мүмкүн кыргыздын балдарын чыгарсак жакшы эле болот экендигинин дагы бир далил. Мына бул жерде алардын сүрөтү, адреси менен турат да, манакей. Бул сабакты биз мектепке мен автор катары жазып, инновация кылып киргизгенбиз. Мына акыл эмгегин маданияты. Биз балдарыбызга мынандай, жана сиз айткандай, майда бараттарга бөлүнүп, ким кыйын, кандай, эмне эмес, балдарга алдыга каратып көрсөтүп туруп, интеллектуалдык жактан дүйнөлүк деңгээлде илим, техниканы өздөштүрүүнү берели деп. Ошол эле убакта жанагы сиздер айткан ата эне тарбиясы, дасторкондун четиндеги тарбиянын эмнеси баалуу дегенде, азыр биздин балдар Америка Кошмо Штаттары, Нью-Йоркто жүрөбү, Парижде жүрөбү, Берлинде, Токиодо жүрөбү, мен кыргызмын дегенин сактап жүрөт. Мына бул биз үчүн сыймык. Учурунда керек учурунда калпакты кийип туруп, өздөрүнүн кыргыздыгын жыйынына өткөзүп коюп атат. Мен айтмакчы болгонум, биз дүйнөлүк деңгээлде цивилизацияга тете балдар, кыздарды тарбиялайлы, ошол эле убакта өзүнүн мендигини, кыргыздыгын сактап калсын. Мына маселе ошондо турат да. Баягы
баягы биз сактап калыш керек, ана монтуш керек, ар бирин үйрөтүш керек дей беребиз го. Дегенден дебесек деле биздин аркы жан дүйнөбүздө, сөөгүбүздө, каныбызда кыргыз деген нерсе бар. Код бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы. Мисалы үчүн мен 1000 заманбап болуп, тим эле кыйын болоюн, дүйнөгө чыгайын, баары бир түпкүлүгүмдө баягы чоң энем кичинекей кезимде баккан нерсе, мен 1000 феминист болоюн, мисалы үчүн кыйын болуп феминист болуп, аялдардын укугун коргоюн, баары бир менин тарбиям, табитим, ар жагым эркектерди тебелегенге жол бербейт. Анткени кичинекей кезимде атамдын кийими жерге түшүп калса, чоң энем өйдө эркектин кийимин өйдө алып коюш керек деп үйрөткөн. Атаны аттап өтпөш керек, атага биринчи мени бериш керек деген нерсенин баары мен каалап миллион жол феминист болсом дагы ал нерсем чыгып турат. Эркекке болгон сыйым, эркекке мынтип чакчаңдап өйдө көтөрүп, аны бутум менен тебе албайм. Эркекти теппе деген тарбиясы бар. Ошон үчүн кыргыздарды биз деген биринчи жаштарыбызга билимге эле сугарып, дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөгө, ааламга алып чыкканга эле бир жол көрсөтүп, адамгерчилигин эле тарбиялап койсок эле, аркы сөөгүндөгү коду кыргыз деген нерсеси ойгоно берет. Маселе мында турат да, кыргызда куш уядан эмнени көрсө ошону алат дегенге. Мына сиз уядан ошону көрүпсүз да, ал уяны дагы ошо биз да ошону көргөнбүз. Керек болсо атабыздын наскиси жатса дагы ошону тебелбей алып туруп жака коюп койчубуз керек болсо. Бул биз көргөн маселе. Биз бүгүнкү жаштарга ушуну бере алдыкпы маселени да? Маселе ушунда турат. Эгер бүгүнкү жаштарга биз уядан ошондойду көрсөтө алган болсок, анда эң жакшы болмок да. Маселе ушунда турат. Ушундай көрсөтө албай калган окшойбуз деп биз жүрөгүбүз какшап атпайбы? Япондор 16 жашка чейин баласын чындыгы япон кылып мектепте окутуп, анан кийин бүтүндөй дүйнөгө каалаган жаган кете бер дейт экен. Ал япон дүйнөнүн бардыгын кытырып, болгон тилдин бардыгын үйрөнүп, дүйнөдө укмуштай күчтүү кызматкер болуп чыгат дагы, бирок ошол япон көкүрөгүндө каны ойноп турган япон баары бир айланып өзүнүн өлкөсүнө келет, же өзүнүн өлкөсүнө бир нерсе таштап кетет экен да. Биз дагы жана сиз айткан Америкага, чет-элге кеткен балдарды ошондой кылышыбыз керек да. Мына ошондой кылсак кандай болот деген эле маселени көтөрүп атам мен. Япондор тарыхын чамбаганы өтө чоң касиети да. Мына бүгүнкү күнгө чейин императорлору алардын бүтүндөй символу элинин. Жалпы мамлекеттин эл аралык мындай кандай авторитеттүү, анысы кандай жапондор эч качан баатырларын чамбайт. Кыргыздар чамап атпайбызбы? Чамак сөгүп атпайбызбы? Жамандап атпайбыз биз. Сөгүп атпайбыз, тең ата болуп атпайбызбы? Бул чоң трагедия. Экинчиден, биз жана өнүгүү жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Ошол учурда биз кантип маданиятыбызды сактап калабыз деп атабыз, Мен дагы бир нерсеге кичинекей эле мисал келтиргим келет. Кыргыздарда көчмөндөрдүн цивилизациясы деп кийин эле ушундай түшүнүк пайда болду го. Кыргыздар ушул нерсени илгери эле алып жүргөн да. Кыргыз көчмөн да, мына жашоо тиричилигинде эле көчүп конуп жашайт кыргызчы. Жайлоодон кыштоого түшөт, кыштоодон жайлоого чыгат, Ошондо деле алмаштырган эмес да, жайлоодо башкача жашап, кыштоодо башкача жашаган эмес кыргыз. Ооба. Тигил жакта жашоо, бул жакта жашоо тиричилиги коёндой эле окшош болгон. Кайда жүрсө дагы алып жүргөн. Себеп дегенде алар аны атайын кылган эмес. Атайын кылбайт мындай нерсени. Биз азыр атайын жасап атабыз, искусственно жасап атабыз. А мындай нерселер биздин жанагы ким Назир айткандай, бул биздин тамырыбызда, каныбызда. Болду, ага команда бериштин да кереги жок. Аны алып чыгып бурмалаштын дагы, аны талкуу кылыштын да өзү керек эмес болчу негизи. Жок, маселе бирок ошо айла жоктон болуп атпайбы. Биз азыр биз каныбызды, жан дүйнөбүздү сырткы диверсиялык талкалоо башталган убак эле. Башталды, кийлигишүү башталды, туурабы? Алар деген ошол дүйнөдө жок манасты ширк кылып, дүйнөдө жок манасты бул жамандап, бул кыргызга таандык эмес же башка деп ар нерсе бурмалап атышпайбы? Анан биз эмне кылышыбыз керек? Ооздашып отурушубуз керек. Мейли атасын көрүп, биздин каныбызда баары кыргыз балдар жөн отуруп элчи дейли. Биздин дүйнө таанымыбызга чейин кийлигишкен бул акыркы жылдары Керим ага калп турбайт болуш керек, тарых жакшы билет болушуңуз керек, Кокон бийлиги да. 17-кылым аягында орус аскерлери кирип, ошолордун кийлигишүүсү менен Кокон хандыгы талкаланбады беле. Мына ошолордон башталган. Биз муну айтпайбыз кыргыздар. Эмнеге? Коркобуз. Ооба, коркобуз. Азыр бирдеме деп азыр алып чыксаң, мына кече жакында эле кайсыл бир каналдан көрүп атам, ошол жерде жана шейит кеткен деп тиги сөөгүктөрдү алып чыгып алып
баатыр кылып атышат бүгүн. Сыйынып атышат ошол сөйөктөргө. А ошол сөйөктөр канча кыргыздын башын алган? Эмнеге аны айтпайбыз? Эстеликтер турат деп десеңиз. Мына бүгүн биз керек болсо чын-чынына келгенде биздин душмандарыбызды биз мактап жактап атабыз. Биз ата кылып алдык. Вот бали, ана. Душмандарыбызды бүгүн биз ата кылып алдык. Бүгүнкү күндө кыргыздар баарыбыз айтабыз, качан ойгонобуз, качан эсибизге келебиз. Эгер жанагындай түшүнүк менен жүрө берсек, эгерде чындап эле жана ким сөз кылды, акчанын кулу болуп эле ээрчи берсек, тиричилик үчүн анда албетте жакшылык көрбөйбүз. Биз балдарыбызга эмне калтырабыз? Эч нерсе калтыра албайбыз. 100 жылдан кийин Кыргызстанда, мен дайым айтам ушуну, 100 жылдан кийин Кыргызстандагы күмбөздөрдүн баарын кайсы бир окумуштуулар келип, тиги геологдор келип алып аңтарат. Анан ошол жерде аңтарганга чейинки тиги сайылып турган жыгачтардын баардыгында башкача жазылып турган. Бул жерде баланчалар жашап кетиптир. Улуттук күңгүрөттүн бир цивилизациялык жолу болуп калат. Бул ошол менен көрүүбүздөн тирилип кыйкырабызбы? Жок, мен ошондо жаңылып калыптырмын. Анда кеч болуп калат. Вот мына биз урпактарга азыртан ушундай бекем эмени беришибиз керек деген ойда. Менин үчүн ушундай талкууну чаржайды атайлап жасай берем да. Американын бир президенти айткан экен, мен өткөндө ар дайым кайталап келем. Мен мамлекетим, өлкөм өнүгүш үчүн бир сөздү 15 жыл кайталагам деген экен да. Ошол сыяктуу мен дагы ушул сөздөрдү качан болсун кайталап келатам. Атайын сиздерге ушуну таштап коюп атам, анткени ар бир адам айтсын. Ар бир адамдын угарманы бар, көрөрманы бар. Ар бир адам өзүнчө бир нугу бар. Ошон үчүн ушундай нерсе менен болсо дагы биз бир өзгөрүүгө баралычы деген гана маселе болуп атат да. Кыскача сөз, оюңуз бүтүп калыптыр. Убактыбыз бүтүп калыптыр агай. Була кантип кыргызча кыргыз кандай кылабыз? Өлкөбүз кандай болуш керек, мамлекетибиз кандай болуш керек? Кыргыз жаман эмес, жакшы жактарыбызды да көрө билели. Жакшы өзгөрүүлөр бар, жакшы балдар кыздарыбыз чыгып атат, шүгүр кылалы. Ошол эле убакта бир маселе бар. Биз балдарыбызга өзүнө өзү тарбиялаштыдагы методун үйрөтүшүбүз керек. Мына бул жерде 3 жаштан 99 жашка чейин өзүнө өзү тарбиялоонун жол жоболоруну бердик. Кыргызда бул 90 жашта да сакталганда каалалуу, салттуу, нарктуу адамдар болгон, өзүнүн салабатын сактаган. Анан биз кыргыз өзүбүздү сактап калыш үчүн 3 казанды жакшы толтуруш керек деген ойго келдим. Эксперимент бул. Биринчиси ашказан. Жакшы эмгектенип, өндүрүп, өзүнү өзү камсыз кылсын. Тыштан көз каранды болбосун 80%. Экинчиси рух казан. Рух казан эмне менен? Өзүбүздүн жакшы адабият менен, ыр музыка менен. Үчүнчүсү акыл казан. Мына ушу 3 казаны толсо, мен да бир чоң залда айттым эле. Биз мана кумтөрүбүз, ар бир 6,5 миллион кумтөр бар. Ар бир кыргызстандыктын башы бир кумтөр деп айттым эле да. Ушуга жетели. Эң сонун айттыңыз. Бизде урматтуу Гапра агай сыяктуу мына көрөнгөбүз бар экен. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, Кудай кааласа биз Кыргызстан өнүгөбүз деген ойдобуз. Ар бирибиз өнүгөлүк. Ар бирибиз ойлонолук. Анткени мекен биздики, Кыргызстан биздики, жараткан бизди кыргыз кылып жараткан улуулук, бийиктик ар дайым көкүрөктү сактасын. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.